Рахмат, сөз Эрбаев Алишер Ташбаевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Алмаз Ахунжанович, өзүңүзгө маалым болгондой, Чаткал району тоолуу, шаарты, кырдаал оор аймактарга кирет да. Мага бирден бир монтип кайрылуулар менен кайрылышып атат. Терексай, Сумсар, Шакафтар кичи шаарчасынын жашоочулары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары. Кайрылуусунун себеби Сумсар айылынын аймагында жайгашкан жалпы дарыгерлер практикалык борбору болуп атат да. Ошону Шакафтар кичи шаарчасындагы эсирден калган жана кургак учуу боюнча же болбосо жана туберкулезный больницага кошобуз деген жанагы болуп атат дейт. Бул каяктан чыкты десе, мурунку саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирдиновичтин тапшырмасы боюнча деп атат. Сизге маалым болсо керек, буга чейин мен бир нече жолу көтөрүп, саламаттык сактоо министри менен, мурункусу менен, Гүлнара Маришина менен барганда, ошол Сумсар жалпы бөлүм практикалык борборунун базасында 80 орунду практикалык жана лечебно-оздоровительный центр ачабыз. Кургак учуунун базасында 20 орунду центр семейный медицина ачабыз деген тапшырма бар эле да. Азыркы күндө ошону териштирип, тийиштик министрлерге жана тапшырма берип койсоңуз, эмне үчүн дегенде, ушул район жанагы шаарчаларда эсирден калган жанагы уран калдыктары көмүлгөн жана иштетилген завод фабрикалардын жанагы иштеген жашоочулары жашап келет да. Андан сырткары сизге могу Балтакөл айыл өкмөтүнүн Ак Коргон айылында жаңы больница салынган, күзүндө тапшырылып, 3 ай иштебестен авариялык абалга келип, мен бир нече жолу көтөрүп, бул боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, азырга чейин тийиштүү адамдар же жоопко тартылбайт, же оңдолуп бүтүрүлүп келбейт да. Андан сырткары эле ушул эле Балтакөл айыл өкмөтүндө жанагы Падек деген айылында номер 9 Жоробаев орто мектеби дагы жаңы эле бүтүп, авариялык акыбалга келип, азыркы күндө ошол эле менин тапшырмам боюнча башкы прокуратура менен кылмыш иши козголуп, дагы жоопко тартылбай, күздөн бери окуучулар эски авариялык мектептерде өздөрүнүн шарты жок жерде окуп келишет да. Аябай могу кыш чилдем маалында жана кооптуу жагдайларды түзүп, кыйынчылыктарды түзүп келет. Ошол сизден өтүнүч, тийиштүү министрликке, бул саламаттык сактоо министрлигине, жаңы түзүлгөн Министерство строительства и ЖКХ деп жана Орунтаевга, билим берүү министрлигине и башкы прокуратурага тапшырма берип коюңуздар. Ушул 3 көрсөтүлгөн факты боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп, менин дарегиме катты беришсин. Рахмат.